Саламатсыздарбы, кадырман мекендештер, Кыргыз спорту жалпыңыздарга салам айтат. Батыр башы мелдеши бүгүн 10-чу юбилейлик турнир экен. Буга чейин кесиптештеримди айтып өтсө керек. Демек, мындан ары бул күндүн эсинен 9-чу беттеш эл аралык турнир десек да болот. Анткени Өзбекстандык жана Кыргызстандык мушкерлер эми кимиси жеңүүчү экенин аныктоого дагы мезгил келип жетти. Демек, тааныштыра турган болсок, мына көк түстөгү чолок шым кийген, кызыл бурчтан чыккан мушкердин аты бул Марувчон. Бойца из Кыргызстана -1 балл за Марувчон Мамаразиков, ал эми анын ушул 25 жаштагы балбан, боюнун узундугу 1 метр 65 сантиметр, салмагы болсо 61 килограмм, ММА боюнча жана ушул кармаш уруш боюнча Өзбекстандын чемпиону аткан. Андан сырткары ушул эрежеси уруш боюнча Өзбекстандын спорт чебери болгон мушкер. Караңыздарчы, азырынча өзүнө алдаганча ишендирген. Ал эми анын бет маңдайында турган Азамат Нурмамат уулу 25 жашта. Демек, биздин мекендешибиздин боюнун узундугу 1 метр 70 сантиметр. Ал ушу Сандия боюнча эл аралык турнирлердин жана ушул жеңүүчүсү, андан сырткары өлкө чемпиону атыккан. Демек, Улуу Кыргыз спорт клубунун өкүлү, машыктыруучусунун аты Кожожаш Кедебаев жана анын эң кызыгы мына кайманаты Тайлунг деген. Эми албетте Тайлунгду өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кунг-фу панданы көргөндөр менимче Тайлунгду жакшы билет. Терс кармандын ролун жараткан Шифунун дагы мына өгөй уулу болот. Ана бирок тилекке каршы ал ошол травмадан кийин башка абалга барат дегиче мынтип мушкерлер өзүнүн алдаганча активдүү жандуу кармаштарына киришти. Дал ушул жерден Марувчон Мамаразиковдун каршылашына мына өтө бир ишенимдүү кирип барганы. Жыйынтыгында биз Азамат Нурмамат уулунун жеңил жаракат алып калганын көрдүк. Чындыгында мындан ары мушкер туруп кармашты уланта алат деп дагы ишенгибиз келет. Ал эми жыйынтык кандай болот? Азыр калыс эскертүү берди, бир эскертүү. Демек, ушул жерден эми мындан аркы жүрүштөрдө сөзсүз түрдө абайлап Марувчон Мамаразиков беттешти өткөрбөсө, анда алдаганча кыйын оорго дагы туруп калат. Бирок жаман эмес ма, Тайлунг кайрадан өз ордунда ага каршы турган Марувчон Мамаразиков тууралуу айта турган болсок, анын машыктыруучусу Дмитрий Худяков. Ал Худяков деген спорт клубтан дагы келген, анын каймана аты жок. Демек, мына бардыгы жайында жана балбан мушкерлер так октагондун ортосунда 8 бурчтуктун ичинде дагы кармаштарын баштайт. Жаман эмес, өзбекстандык спортчунун чындап эле ММА боюнча жана кармаш уруш боюнча чебер экенин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Алдаганча жандуу кирет. Башка өлкөгө келип мелдештерди өткөрүүдө оңойго турбасын билебиз. Андыктан мындай биздин өлкөбүзгө келип биздин ушул мушкерлерге мыкты каршылаштыкты көрсөткөн коңшу өлкөдөн келген бардык спортчуларга ыраазычылык билдириш керек. Жана кайрадан чоң бир күчтүү сарптоо менен Марувчон Мамаразиковдун келип барысы бутка жабышат. Андан ары албетте ушул жерге көтөрүп чабуу менен дагы ушул жерден иштеге умтулат. Жана аталуу жерге азыр Азамат Нурмамат уулу теп алган. Жыйынтыгында эки спортчу тең мынтип бири-бирине алгачкы жаракаттарды келтирип алды. Жана биз болсо бир аз күтө туралы дагы албетте эми Марувчон Мамаразиков өзөрүп калат. Өзүңүздөр жакшы билгендей, талуу жерге тийгенден кийин өзүнө келгенден кийин сөзсүз түрдө беттешти уланчат. Бирок өтө бир жандуу, өтө бир активдүү, мыкты мелдеш башталганын өзүңүздөр көрөдөсүздөр. Албетте Марувчон Мамаразиков менен ушул Азамат Нурмамат уулунун жаш курактары бирдей болгон спортчулар жана экөөнү тең буга чейин ушул чоң бир дымак менен кармашты өткөргө дагы умтулушкан болчу. Албетте ар бир эл аралык мелдеш дал ушундай өзгөчөлүктү дагы тартуулуу. Айтканча дагы азырынча мына акырындык менен Марувчон Мамаразиков өзүнө келди жана ооз-эки түрдөгү эскертүү берилди дагы. Эми эки спортчу тең мынтип мелдешти улантууга даяр. Демек, колдорду жылуу алышкандан кийинки дагы да болсо курч кармаштарды көрөбүз деп толугу менен ишенсек болот. Анткени булардын ар бир жүрүшү өтө чоң бир ийгиликтермен коштолот. Жана караңыздарчы, кандай гана мына кубаттуу соккулар, ар бири
колдор оор экенин көрдөсүздөр. Ар бир барган сокко жөн эле мына жеңил барып чакырып тийбесе мына өтө ишенимдүү жана ар бир тийген соккудан кийинки атаандаштарынын тең салмактуулугун жоготкойгонго чейин барат жана ушул жерден Азамат ички лоу кик менен каршылашын жазгыра умтулат жана Марфчон Мамазакиров буту менен жазгырып андан ары оң кол менен катуу сокку жолдогон жана Тайлунг азыр кантсе дагы өзүнүн ишенимдүү жүрүшүн баштайт. Ушул жерде медалдеши жыйынтыктап кете алабы? Жана молтукмасы менен Бали Азамат Нурмамат уулу каршылашын молту менен мынтип алгачкы раундда эле жеңишти өз карамагына алды. Победу в первом раунде за 3 минуты 57 секунд техническим нокаутом одержал Азамат Нурмамат.